Супер ТВ каналынын көрөрмандарына мындан бир нече күн мурун сөз берип кеткендей эле биз келген дарегибизге экинчи ирет келип отурабыз. Бул ирет биз ырчы Гүлнур Асанованын бир тууган эжеси блогер Айнура Асанованын үйү менен кененирээк тааныштыруу үчүн келдик. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандарыбыз, биз менен чогуу болуңуздар. Биз Айнура эженин үйүн сиздерге көрсөткөнгө даярбыз. Супер ТВ каналы. Салам, кандайсыздар? Биз сиздерге кайрадан конокко келип калдык. Биз буюрса Айнура эжеге өзүбүздүн микрофонубузду тактык. Эми эстафетаны сизге узатайын. Ак өргөңүз менен тааныштыра берсеңиз болот. Алгач эң аялдын өзүнүн бир бөлмөсү болот эмеспи? Ашкана деген. Ошол жактан баштасак кантет? Жарайт, макул, кош келдиңер, келиңиздер. Бул биздин чакан ашканабыз. Мен офисим деп коем. Ошо өзүм каалаган стилде, бага хай-тек стилинде жасатканмын. Байкашымча, ашканаңызда өтө ашыкча нерсе жок экен, Бул дагы болсо сиздин табитиңизге ылайык. Ооба. Мен өзүм негизи баягы эме деп коет эмесмин, минимализмди жактырам. Хай-тек стили как раз таки ошондой минимализмде, мындай очор бачар, мындай оймо чийме жок. Ушундай минимализмди жактырдым, хай-тек стилин. Өзүлөрү да айтып калды. Кухняңыз чакан экен, келиңиз хай-тек стилинде жасап көрөлү деп, анан өң түстөрүн көрсөткөндө эле ушу слоновой кость мага аябай жагып туруп алды. Анан башында могу стол, стульялар сатып алынган болчу да. Анан ошого карап, анан ушунун светине жараша, анан бул Гарнитурду, кухонный гарнитур ушундай чыкты да. Өзү негизи баштаганда эле гарнитурга карап анан стол алынат экен. Меники башында эле стулдар алынып калып, анан кийин бул слоновой кость болуп, анан бул жакты дагы ошондой түстө кылганга туура келди. Жолдошуңузга сиздин жасаган оңдоо түзөө иштериңиз жактыбы? Анын табитине туура келеби? Жолдошума бул жасалгалар, тегиндей мындайлар буга чейин жасалды да. 2019 кирип, анан ремонт иштерин жасап, 20 жаңы жылды ушу жактан тостук да. Анда мен жалгыз бой эне болчумун. Жолдошумдун бияка тиешеси жок. Ал жок учурда эле жасалган. Бул ошо келечекте балама кала турган квартира. Ошол жакта балам чоңоюп, очора бачара болуп, кийин балким өзү жашап калабы. Ошо мен ойлоп атам, ошо менин ошо тум балама калчу квартирада экөөбүз үчүн жасалган. Балким келечектеги квартирабызды жолдошум экөөбүздүн табитинде жасайбыз. Байкашымча, демек башка жака көчүү планыңыздар да бар экен. Бар, албетте. Анда жакшы. Анда кезекти кийинки бөлмөгө берели. Кеттик. Бул сиздердин конок тосуучу бөлмөңүздөр, Мурунку ирет ушул жерде отуруп интервью алганбыз. Бул жерди да бизге кененирээк тааныштырып кетсеңиз. Жарайт, бул биздин конок тосуучу бөлмөбүз. Өтө кенен эмес, өтө кичине эмес, орто. Балама көз атабыз, Ушул мен өзүм негизи ак түстөргө жакынмын. Обойду дагы өзүм ушул жактырып, анан үстү могу гипсокартон менен калтырдык. Кээ бирлер болсо жана натяжной потолок коюшат экен. Даже жада калса люстрам дагы аппак. Мындай жагдай силерге да тааныш да,
дээрлик ар бир үйдө пульт талашып телевизор тартыш болуп турса керек. Өзгөчө футбол боюнча Европа чемпионаты болуп жаткан учурда бул маселе өтө курч. Бирок бул маселени О мобилдик оператору чечти. Ал ОТВ деген мобилдик телевидение. Бир үйдө сиз эле футбол көрман болсоңуз, ал эми калгандары мультфильм же кино көргүсү келсе, футбол көрүүнүн жолу бар. Бир эле логин пароль менен 3 жабдыкка тиркемени туташтырып туруп, ар ким өз каалаганын көрсө болот. Мисалы мен ОТВга кирип туруп, футболдун бетештерин көрө берем. Ал эми үй бүлөм болсо, планшет же телефондон мультфильм же сүйүктүү сериалдарын көрө алышат. Ушуга карабай абоненттик төлөм бир эле аккаунт үчүн алынат. Бул өтө ыңгайлуу. Тиркемени көчүрүп алыңыз. Жана ОТВ премиум пакетин жылдызча 750, жылдызча 3 торча командасын терип кошуңуз. Бул дагы чек эмес. А медиатека онлайн кинотеатрынан сериалдарга жана тасмаларга бир ай бою кирүү мүмкүнчүлүгүн белек катары ала аласыз. Сизге болгону ого которул линиясынын жаңы тарифтерине кошулуу керек болот. Баса, мына көпчүлүк сүйүп көргөн аялдар эмнеге өлтүрөт деген сериалдын жаңы сезону. А сиздин түгөңүз дагы бул жактан өзү каалаган нерсени таба алат. Азыр болсо кезектеги беттеш башталат. А мен болсо өзүмдүн сүйүктүү курама командамды колдоо үчүн барайын. А сиз болсо ОТВ тиркемесин сөзсүз түрдө көчүрүңүз. Шилтемени ушул видеонун астына калтырабыз. Ошо ак түскө жакын болгон үчүн жада калса мынакей гүлдөрүмдүн эмелери дагы, идиштери да бүт аппак. Анан телевизордун подставкасы дагы ак түстө болду, текчелер дагы. Бул жака эме жанагындай шкаф жасатайын десем, визуально комнатаны кичирейтип коет экен да. Анан ушундай текчелерди калтырганга туура келди. Баягы менин ийгиликтерим, мен басып өткөн жолдорум. Сиздин ардак грамоталарыңыз анча мынча ырчылардыкынан деле кем калышпайт экен, мындай Гүлнур эженин үйүндө дагы дал ушундай бир текче бар, сыйлыктары тизилип турган. Ошондой эле экен сиздин деле сыйлыктар. Ооба, аныкы да көп. Бул болсо өзүңүздөр көрүп тургандай Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы. Грамоталардын эң эмеси деп коем мен. Ардак грамотасы. Сыйлоосу. Буну болсо 2009-жылы алып турмун. Мен болсо 2003-жылдан 2010-жылдары жогорку кеңеште иштегем. Кыргыз Республикасында парламентаризмдин жана мыйзамдардын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Асанова сыйланат дейт. Бул болсо Борбордук комиссиянын ардак грамотасы болсо керек. Центральная избирательная комиссия дейт. Бул болсо 2019-жылы Улукбек Кочкоров министрдин колунан алган ардак грамота экен. Мээримдүү энелер жамааты коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Акылбековна сыйланат дейт. Социалдык колдоого, жардамга муктаж жарандарга колдоо көрсөтүп, кайрымдуулук иштерин жүргүзүп келгендиги үчүн министрлик менен тыгыз кызматташталган үчүн. Тети үстүндө турган жылдыз. Муну вот кече жакында эле 21-жылы Кутман эл коомдук бирикмеси ушундай эл данышманы деген төш белгим менен сыйлашты. Кече жакында эле алгам бул лента менен ошо. Бул дагы ошо кайрымдуулук иштери боюнча кылган эмгектерибизди баалап. Айнура эженин аткарган жумуштарына ыраазы болгондор аябай көп экен чындыгында. Кызыгы сиз эмнеге ырдабайсыз же болбосо бийлебейсиз дегендей? Жок, мен ырдабайм да, бийлебейм да. Ушу коомдук ишмер катары, коомдо элге, жерге жардамым тийсе деп эле баягы кайрымдуулук иштерин кыла эле жатабыз. Ошо 4 жылдан бери мээримдүү энелер жамаатын ачып, көптөгөн ошо муктаждарга жардам берип келатабыз. Ага чейин мамлекеттик кызматта иштедим. Кызматта иштеп калдыңыз. Бул чакан конок бөлмөдө, коноктор чогулуп отурганда тар чөйрөдө ырдап коюшуңуз мүмкүнбү? Албетте, эми ар бир инсан, ар бир адам жүрөгүндө ырдайт экен да. Үнү барбы, жокпу, канчанчы голос деп мен билбейм, биринчи голос, экинчи голос деп айтышат го. Гүлнур айтып коет, сен экинчи голосту эле ала алат экенсиң, ошентип ырдай бер депчи. Анан шеринелерде мындай тар чөйрөдө ооба ырдап коебуз. Демек баары бир талант бар.
бар. Кезекти биз дал ошол мен айтып анонс кылып айтып кеткен жаздыктарга келтирсек, бул жаздыктардын тарыхы аябай кызыктуу. Кененирээк айтып берсеңиз да, бул бөлмөнүн жасалгасында мындай бөлмөнүн ажарын тим эле сонун кылып ачып койгон жаздыктар экен. Муну жөнөкөй инсан тиккен эмес. Ооба, бул диванды дагы эме кылганбыз. Заказ менен алдырган болчук. Анан кийин баягы жаздыктар ушул серый цветте болгон үчүн комнатаны эме кылып түрдүү түстөргө эме кылайын деп, анан баягы өзүм эле тиги Мадинага барып эле материал сатып алып эле, анан бир күндө эле тиги Сайра Момунбай эжекебиз бар, ал тигет эмеспи чеберде. Эжеке могу эме жастыктарды мага тигип бериңиз деп, анан барып бир күндө эле бир түндө эле кыйнап эле тиктирип алып келип ушинтип койсом ачыла түштү да. Ошо. Бул жака болсо ошо римский часы деп коет экен. Ошондо койсокпу деп пландап атканбыз, же болбосо картина. Ушундай гүлдөргө жакын эмесминби? Ошо. Анан бул гүлдөрүмдү болсо мынакей айтып атпайбы, ак түстө идиштерге отургузуп, аябай чоң болуп, женское счастье деп коет экен, аябай чоң болуп, гигант болуп өстү. Тигини дагы ошо Сайра Момунбайга берди эле, бул дагы эме болуп, бул антурим экен. Ой, тетиги. Ал мужское счастье экен. Бул болсо денежное дерево деп коет экен. Муну да кыздарым белек кылган. Бул болсо фикус экен. Гүлдөрүңүзгө караганда мужское счастье азырынча улуңуз кичинекейирээк экен. Денежное дерево, Кудайга шүгүр. Анан женское счастье тим эле баардык тарапты ээлеп, ушундай сонун болуп чоңоюп турган кез экен, э? Бул гүл болсо, бул гүлдүн тарыхын интернеттен окуп көрсөңүздөр да болот экен. Драцена деп коет экен, пальма. Бул кичинекей эле болчу. Умардын боюндай эле болчу да, Анан аябай өстү, аябай жакшы могу кашпого отургузгандан кийин сонун болуп өсүп берди. Ушундай гүлдөргө жакынмын, гүлдүн жынысымын. Алмаштырып отургузуп, ушинтип эме алып турам, ошол гүлүм жагат, өзүмө жакшы өсүп келатат. Мунун окуясын дагы окусаңар жакшы болот интернеттен. Сонун экен эмес историясы. Мен мындай терезени карап туруп, терезелер аябай чоң экен. Сонун жапжашыл дарактар көрүнүп турат экен да. Үйдү алып атканда ошол терезеден эмнени көрөм деп ал тарабына да карадыңыз беле? Ооба, мен өз жашоомдо баягы квартира алсам, батир алсам, ушу терезеси полго чейин болсо, аябай обзор жакшы болот, аркы жакта жаратылыш, жамгырдын жаап атканын, кардын жаап атканын ошол жерде көрүп, баягы романтик эмесминби? Ошо терезенин ушундай болгонун кааладым да, бул мага жагат. Сонун экен. Кезекти кийинки бөлмөгө берели. Кийинки бөлмөбүз болсо, мен уктаган бөлмөнүн бир аз эле көргөзөйүн эми. Бул болсо мен уктагачу бөлмө. Ушундай назик мындай цветте кааладым. Ушу бул картинаны болсо ошо менин жамаатымдагы кыздарым туулган күнүмө белек кылышты эле. Аябай чоң. Мында илип алдым, карап жатайын деп. Аябай назик, адамды эс алдырчу бир түстө жасалгаланган экен, э? Бул обойду дагы ошо базарга барып эле бир караганда эле жактырдым. Комфортко барып эле анан ошо розовый цвет. Кыздардын цвети эмеспи? Чыныгы айымдардын бөлмөсү экен. Эч нерсе, ашыкча эч нерсе жок, себептен бул жерде эс аласыз. Бирок гүлдөр бар экен. Бул жакта кандай гүлдөрүңүз бар? Бул жакта терезе дагы ошондой, полго чейин. Өзүм эптеп терезени жуудум, эми билбейм кандай көрүнөт. Гүлдөрүм болсо бүттүгү белекке келген. Бул болсо денежное дерево, бул болсо герань деп коет, бул дагы туулган күнүмө келди, бул дагы герань, бул болсо долларовое дерево деп коебу. Ал дагы акчага байланыштуу. Анан чын эле ошондой акчага байланыштуу гүлдөрдүн көптүгүнө карата чын эле таасир тиет бекен? Байкабайсызбы? Билбейм, иншалла. Акча болгон учурда болот, жок болгон учурда жок болот дегендей. Андай деле мен мындай эмелер приметаларга ишене бербейм, бирок
белекке келген гүлдөрдүн баары ушул тереземде турат да. Коргулбай карап турасыз, Ооба. Айрым айымдардын колунан гүлдөр солуп калат эмеспи? Ооба, өзү негизи өсчү адамдын колунан гүлдөр өсөт экен. Өспөйчү кишилердин колунан гүл такыр деле өспөйт экен. Кийинки бөлмөбүз болсо бул шефтин бөлмөсү, жигиттин бөлмөсү. Бул жакта бүт элек эмебиз. Буга эме занавеска тарта элекпиз. Бирок ушул жигит ушул жакта уктайт. Айтып берчи, кайдан таптың мындай кызыктуу люстраны? Ну, мы нашли это в супер каком-то маркете, где продавали эти люстры. Мен кошо баягы ремонт иштеринде чогуу барып калып, анан кийин ушул жакты мага ушуну алып бер дегенден анан ушул люстраны алып бердик, өзүнө жага турган. Азыр толугу менен бул эме дагы комната бүт элек. Кудай буюрса ремонт иштери бүттү, эми буга шведская стенка деп коебу, жанагындай балдарга турник, бурник, тияк биягы менен буюрса жасап берем, ошо. Байкашымча, сиз жарка келчү наристеңизге азырынча керебет же майда чүйдө ала элек? Жок, ала элекмин. Сумка в роддом деп коет, ошонусун эле дайындап койдум. Анан манеж, санеж, коляска, тияк, биyak ашыкча кийимдерди алган жокмун. Себеби дегенде кийин төрүлгөндөн кийин баарын алганга жетишем деп ойлойм. Бул эмеректерди дагы ошол өзүңүздүн табитиңизге ылайык ак түстө кылып эле алыптырсыз, Бул эмеле эски эле мебель, тиги квартирадан келген, мурункуйдан эле жаңысын эме кылып элек. Анан кыргыздар жер төшөксүз кайда бармак эле? Менимче апаңыз жасап берген жер төшөктөр окшойт. Точно. Мамам жасап берген ушул үйгө жаңы көчүп келгенде ушу будан 4-түү дагы бир 4-түү 8 жер төшөк жасап берди. Менелер ушундай да. Жаңы үй болсо, кыздарымдын татынакай эмеси болсо, үйлөрү болсо, ак өргөсүнө келип турсам деп жакшы ниеттер менен төшөк, журкан, аркага коюш жаздыктарды жасап берет эмеспи? Мен да мамам жасап берип ошону сүйүнткөн. Эми буларды деген баягы чанда эле сейрек эле колдонуп атабыз. Бияка коюп коюп атабыз. Диванда отурсак, мындай жатсак керебет деп булардын аз колдонуп экенбиз. Бардык оңдоп түзөө иштерине канча акча кеткенин айта аласызбы? Эми кайсынысына эмне канча кетти айта албайм, бирок общий бир 15-20 миңден доллардын тегерегинде кетти. Эми ремонтто кетип калат экен, ошондой деле. Көпчүлүгү ошо ашканага көп кетет экен, ламинат, то есть паркет, кафель сафелдерине көп кетет экен. Анан калгандары мындай арзан эле болот экен да. Эми берде баягы аябай шумдук ремонт кылдым деп айта албайм. Среднестатистический деп коет го, орто. Элдин алды эмес мен, элдин аркасы эмес мен, ортодо Кудайга шүгүр өзүмө насип кылган ошо батирди өзүм каалаган табитиме жараша ошо ремонт иштерин кылып алдым. Бул квартиранын кандай алып калуу тарыхы жөнүндө да токтолуп айтып кетсем да болот. Себеби дегенде айтпай койсом туура эмес болуп калат да. Бул батирди алып калышыма өзүмдүн кадимки эле бир тууган сиңдим Гүлнурдун салымы көп. Көптөр сурап калат да. Элитный квартира алыптыр, бул аяктан алыптыр деп баягы. Эми Кыргызда жомоктор, ушактар көп болот эмеспи? Баягы силер өзүңүз да айтып атпайсыңар, уктууга кандай ушактарды депчи. Ошондой эле ушактар болбош үчүн бул ушактарга чекит коюп койсо деле болот. Ошо сиңдим Гүлнур 2015-жылы парламенттик шайлоодо иштеп, партиясы акчалай ырчыларга баягы эме кылып бербей, төлөп бербестен акысына ушундай
даяр квартираларды сунуштаптыр да. Ал учурда бир гана Гүлнур Асанова эмес, көптөгөн ырчылар алган. Мен билгениме караганда Динара Акулова алган, Нена деген ырчы алган, Нурзат Токтосунова алып баруучулук кылып ошол алдагы алган. Анын арасында сиңдим ушинтип ушундай квартира берип атат. Алып калалы. Ал учурда мен башка курулуш компаниясынан алайын деп аракет кылып жүргөм, анан айтып калды. Акчаң болсо кошуп 2 комната алып кал деп, анан 9-этаждан алып калдык. Мына киребиз, ана киребиз деп мектепке да алыс болуп экен, эмеге садикке балам. Анан ошентип бул курулуш компания менен алмаштырдык да, башма-баш разницасын төлөп берип, анан ушул квартира келип калган да. Катылаган казылып атканда эле алып калгам бул үйдү. 2 жылдай күтүп, анан курулуш иштери башталганда, анан 2019 анан ремонт иштери бүтүп, анан кирип калдык да. Ошо бир тууганым менен ушундай бир тууганым бар экенине сыймыктанам. Гүлнурдун чоң салымы бар бул квартираны алып калышыма. Кофени куйган идиштерди байкап атсаңыздар керек, аябай кооз, өзгөчө экен. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, бул идиштердин дагы тарыхы кызыктуу. Анан айтсам туура болобу, туура болбойбу деп калдыңыз. Менимче сөзсүз айтышыбыз керек. Кызыктуу экен чындыгында эле. Биздин көрөрмандарыбызга да кызык болсо керек. Муну Айнура эжеге Курманбек Салиевич Бакиев белекке берген экен 8-мартка. Бир гана мага эмес, ошол аппаратта иштеген, президенттик аппаратта иштеген бардык аял затына 8-мартта ушундай набор подарка белек кылышкан. 2009-жылы 8-мартта ал кездеги президент ошо Бакиевдин колунан ушуну алдык элек. 2009-тан бери сактап келатам. Бул кайда көчсөм деле ушул мен менен да, анан баягы эмелери жагат, дизайнер, мындай кандай десем, дизайн, түсү дагы, анан кийин ошо эми дагы хайп болот го эми. Үйүңүз байкасам гүлдөр көп экен үйүңүздө, ар бир айымдын үйүндө эле гүл боло бербейт. Ар бир эле адамдын колунан гүл өстүргөн келе бербейт. Таза, тыккан, сонун үйүңүз бар экен. Бул үйдө сиздин бактыңыз ашсын, балдар көбөйсүн, айтып коюшат го, майда тапичкелер көбөйө берсин дегендей. Бул үйдө тим эле чачып, тынбай чуркап жүргөн наристелердин саны көбөйө берсин дейин. Жарыкка келе турган наристеңиз ден соолукта сизди сүйүндүрүп эле турсун. Үйүңүзгө коноктор көп келсин. Ошол. Рахмат, айтканыңар келсин. Инстаграм баракчамда бир катталуучум жазыптыр. Айнура эже апапакай үйүңүз балтак-шалтак болуп, капкара болуп калсын деп жазыптыр. Анан айттым, рахмат дедим. Балдар төрөлүп эле ошол жерде бала чака көп, сен айтмакчы тапичкелер көбөйсө, апапакай үй какмар-шакмар болгону жакшы го, балдардын болгону көп, бул абдан жакшы. Ансыңарындай ошо үйдү көрүп алдыңыздар. Келип туруңуздар, коноктошконду аябай жакшы көрөм. Силер айткандай гүлдөрдү да жакшы көрөм. Ушинтип вазага салып, бул гүлдөрдү берип аткан жан жолдошум да аман болсун. Баягы күн алыс эле ушинтип гүл көтөрүп келе берет. Сен гүлдү жакшы көрөсүң депчи. Анан ыраазычылык билдиребиз сизге. Урматтуу Супер ТВ каналынын көрөрмандары, биздин атактуунун үйүндө конокто долбоорубуздун алкагында Айнура Асанованын үйү менен тааныштырып болдук. Буюрса, бул долбоордун алкагында көптөгөн атактуулардын үйүндө дагы болобуз деген үмүттөбүз. Сиздер менен кийинки көрүүлөрдөн көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.